Оңайлы да көп. Электр жабдууларын оңдоо жана тейлөө боюнча электромонтер, санитардык техникалык желдетүү системаларын жана жабдыктарын монтаждоочу, электр жана газ менен ширетүүчү. Учурда бул кесипти үйрөнүп келечектен көптү үмүт арткан жаштардын катары көбөйдү. Хангелде Таялиев электромонтер кесибин өздөштүрүүдө. Бул жакка тапшырганыма 6 ай болду. Электромонтерлукка тапшырдым. Көп нерсени үйрөндүм мен бул жерде. Кантип токтолойбуз, кантип неме кылабыз. Өзүм кызыгым бар эле. Кичинекей кезимден бери. Ошо кичине окуп үйрөнөйүн дегеним. Тигүүчү, тигүү жабдууларынын оператору, жыгач уста, жыгаччылык жана паркетчи, ашпозчу, кондитер, навайчы, чачтарач, визажист, тигүүчү, бычмачы жана ашпозчу, кондитер. Бул кесиптерди үйрөнүп, өздөштүрүп кетүүнүн үстүндө билим алып жатышкан окуучулардын ар бири жөндөмүнө, кызыгуусуна жараша тайпаларда бөлүнүп окушат. Эжекелер бүт нерсени так кылып жана туура кылып, түшүнүктүү кылып өтүшөт. Практикалардагы кызыктуу жана мындай түшүнүктүү кылып өтүлөт. Анан менин кесибим повар-кондитер. Мен бул кесипти тандаганыма өкүнбөйм. Мен келечекте бул кесип менен иштейм. Анткени мен кичинемден бери өзүм мындай жаңы даамдарды ойлоп тапсам, жана мындай таттууларды жасап, адамдардын жүзүнө жылмаюу тартыласам деп ойлогом. Эми ошол оюмду аткарганы аракет кылам. Окуу жайда теория менен практиканы айкалыштырган заманбап билим берүү жүргүзүлөт. Жылдан жылга эмгек рыногунда да, жаштар арасында да адистиктерге болгон суроо талап өзгөрүп жатат. Мисалы, тикмечиликке кызыккандардын саны дагы азая элек. Сентябрдан бери келип окуп атам. Бул жерде ошо тиккенди, бычканды үйрөтөт. Сентябрдан баштап биринчи кол иштерин үйрөнгөнбүз, кол тикмелерди, анан кийин машинка тиккенди үйрөнгөнбүз. Анан бычканды үйрөндүк. Мен өзү башка кесипте окуганмын, анан тигүүчүлүккө кызыгат болчумун жашыман. Анан ушу азыр 3 балам бар, бирок ушуга окуганы быйыл шартым болуп, келип окуйын деп ушу келип калдым быйыл. 1 жыл окуйм. Кудай буйруса. Бүгүнкү күндө номер 12 кесиптик лицейде 620 окуучу, чоң инженердик техникалык тейлөө кызматкерлеринен турган тажрыйбалуу педагогикалык жамааты бар. Материалдык техникалык базага ээ болгон, өзүнүн алдына белгилүү зор максатты койгон, өз келечегин көрө билген жана өз ордунун аныктай алган окуу жай болуп эсептелинүүдө. Бул сиздер көрүп турган мастерскойдо бул ушул 7 кесипке азыркы заман талабына ылайык акыркы үлгүдөгү бардык жабдуулар менен жабдылган. Биз себептен көпчүлүк учурда иш берүүчүлөр менен иштешебиз. Ошол иш берүүчүлөрдүн ыңгайына жараша бизде толук жабдуулар жабдылган. Мисалы үчүн иш берүүчүлөрдө азыркы комфортка деп коелу, комфортка менен иштесе, биздин мастерскойдо поварларда комфортка печкаларыбыз бар. Андан кийин мына тигүүчүлөрүбүздө мисалы үчүн азыркы замандын талабында кандай талапка ылайык бере турган бизге жумушчу кадр даярдап бер десе, ошол жумуш берүүчүлөрдүн талабына ылайык биз кадрлар даярдап беришибиз керек. Жаштардын баштапкы кесиптик билим алууга болгон кызыгуусун арттыруу менен теориялык алган билимин практика менен айкалыштырышына жакшы мүмкүнчүлүк жаралат. Окуу жайлардын материалдык техникалык базасы мекеме ишканалардын базасына туура келүүсү зарыл. Негизги кесиптик лицейлердеги билим сапаты мастерлерден, анан жетекчиликтен да көз каранды. Мугалимдер болсо кесиптик чеберчилигин республикалык илимий методикалык борборлордон жогорулатып турушат. Гүлжан Ажиматова, Эркинбек Баймуратов, Ош шаары.